Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Келечегибиз кең болсунчу. Келечегибизди туман басып, туңгуюкта кимге арызданарыбызды билбей, ызабызды ичке катып, ызырынып гана отуруп калчу эмес белек. Баарын жамандайсың, президентти эле мактайсың, калыс бол дейсиңер. Жооп: мамлекет бир эле жылда сазга баткан эмес, 30 жылда барып, белчебизден ашып, акыреке жетип, эртең дымыгып калабыз деп турганда келген ажо. 30 жылда мамлекет ар тараптуу сокку жеди. Экономикалык чабуул эч нерсе эмес. Аң сезимге жасалган чабуул күчтүү жана ар тараптуу болду. 30 жыл бою тымызын акча менен азгырган ар кайсы уюмдардын идеологиялык чабуулу мына азыр бышып жетилип жемишин берип турган учур. Бири батыш деп бакырса, бири Туран деп бакырат, бири Гулен деп кыйкырса, экинчиси Кремль дейт. Бири арабты кумир тутса, бири корейлерди кумир тутат. Кыргызым, ак калпагым, ордом, мекеним, каада салтым, манасым деп ураан чакыргандардын, кыргыз экендигине сыймыктангандардын саны эчак эле кыскарган. Учурда туш-туштан каптап кирип келген чоочундардын арагандай ураандарынан кулак жаңырат. Кай бирин укканда селттей түшөсүң, кой дей албайсың, кой деп эле көрчү. Ошол эле бөлөктүн ураанын чакырып жаткан кыргызың чоочундарга болушуп бетиңди аймап алат. Ошондуктан айрым учурларда жакпаса да балык болуп, жакшыдан үмүт артып, алакан жайып, Кудайымдан кыргызым деген ураанын кайтара көр деп сурануудан башка аргаң жок олтуруп бересиң. Люстрация, эскилер кетсин, эмнеге деп бакыруу оңой. Ай бирок ошол эскилер тамырын кенен жайып, жылаандай оролуп, бийликке жети баштуу ажыдаардын ордосун орнотуп алганын билесиңерби? Жок, билбейсиңер. Садыр Жапаров жалгыз, жети баштуу ажыдаарлардын саны арбын. Бийликти тазалоо бул бит баскан дененин бити менен сиркесин тергендей машакаттуу иш. Бир гана ишарет менен анын баарынан арылуу үчүн отко гана секирүү керек. Ажылдаган ач айкырыгыңар менен президентти азыр отко секир деп эле жатасыңар. Президент отко секире турган болсо, өлкө албуттанган оттун ортосунда калат. Өлкөдө башаламандык болот. Эскилердин бирин бир боор энебиз колдойт экен. Экинчисин батыш каржыласа, үчүнчүсүн арабтар эчак сатып алган экен. Чоочундардын колдоосуна таянган Эргулдар Жапаров кеттесе эле ляппай таксыр деп кетип калат бекен. Жок, тирешүүдө. Элди көтөрүп салам, чаап салам, мага тийсең антем минтем деген андан көп. А бирок ошонун баарын президентибиз акылмандык менен отурган ордуларынан билгизбей, бирден шыпырып жатканын байкадыңарбы? Орундарын алмаштырып, бирин жетелеп чыгарса, бирин башынан сылап узатууда. Сыйлап узатпаска болобу алар? Жок да. Бир жылдан бери Садыр Жапаровдун саясат арабасынын алдында түшүп алып, шаштысын кетирип, адыраңдап жатабыз. Келгиле, андан көрө президенттин саясат арабасынын аркасына өтүп, алдыга карай түртүп, чогуу көмөк көрсөтөлү. Сабыр кыла туралы. Бактыгүл Иманбек кызы. Бабанов менен Жээн Чороев уруша кеткени кабарланды. Бул тууралуу Азия Ньюс гезити жазды. Камактан жүрөгү сыгылып калган Өмүрбек Бабанов командасына кыянаттык кылууну көздөп, алдыга эч кимдин чыкпай калышына кызыктар болду. Бул боюнча партиялашы Мирлан Жээн Чороев шефи менен пикири келишпей айтыша кетип, саясатка өз алдынча кетүүгө бел байлаганын кабарлашты. Учурда Мирлан мырза таасирдүү саясатчылар менен биригүүнүн консультацияларын өткөрүп жүрсө, Бабанов үйүндө коркуп отуруптур. Кызгануунун чеги жокпу? Мирлан Жээн Чороев бийликке оппозиция катары күрөшсө, ал үчүн Бабанов Өмүрбек эмнеге коркот деп жазылган гезитте. Эки дос элге гана таянса болот, ийгилик жылмаят. Учурда саясат кызыды. Президент Садыр Жапаров менен УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевди каралоо рейтингтерин түшүрүү кампаниясы күч алды. Коомчулук кайсы жагына ишенерин билишпей баштары маң. Мындай жагдайда ушак айындарга чагымчылдыкка алдыруунун кажети жок. Эки дос адаттан сырт кетишпей, адилеттүү багыттарын баштапкы идеяларын уланта берсе, эч кандай коркунуч жок. Болгону элге таяныш керек. Ал эми бузукларды убакыт аныктайт. Булак Азия Ньюс. Шамырза Бөрүкулов. Бийлик, эгер эл шайлоо тынч өтсүн, 4-чү революция болбосун десеңер, ошол күндө Текебаевди, Мадумаровду, Бабановду, Момбековду, Курсан Асановду, Бектур Асановду, Туйгуналы Абдраимовду, Сорон Кулованы, Жанар Акаевди бадыраң пуруш такырбашты камагыла. Ал үчүн толгон токой себептери бар. Кудай сактасын, бирок 4-чү революция болуп кетсе, бул сапар элдин каны суудай агат. Жугундукорлор катуу даярдыктарды көрүп жатышат. Алардын колдорунда Атамбаев сатып берген куралдар көп болуш керек.
эл чыкпайт деп кенебей койгон лидерибиз Бакиев эмне болгонун эсиңерден чыгарбагыла. 2005 жылы элдик революция болгон. 2010 жылы эл душмандары тымызын уюштуруп элдин каны төгүлгөн куралдуу кандуу төңкөрүш болуп өттү. 2020 жыл элдик революция болуп, эл көтөрүлүп, өз каалаган адамын тандап элдик бийлик орнотулду. Силер кенебей олтуруп, элди кайрадан Атамбаевский жексурлардын азабына салып беришке акыңар жок. Бабановду чыгарып койгонуңар 4-революцияны акча менен камсызда деген менен эле барабар болду. Атамбаев менен Бабанов акчасын жалаң жамандык үчүн жумшаарын көрүп эле жатабыз. Бабанов силерге дос болушу мүмкүн. Ал эми кыргыз элине кайнаса ханы кошулбаган, кыргыз элин сүйбөгөн, дайыма таразанын оор жагына ооп турган эки жүздүү начар жигит. Бабановду ордуна киргизип койгула. Бул элдин талабы деп жазат Шамурза Бөрүкулов өзүнүн Facebook баракчасына. Жамин Акималиев шайлоодон кийин бийлик алмашат деген былжыраган сөз. Жогорку кеңештин депутаттарын аралаш система менен шайлоо бул азыркы учурдун талабы, деди Назарньюс маалымат агенттигине академик Жамин Акималиев. Жамин агай, жаңы шайлоо мыйзамдар менен парламенттик шайлоо өткөргөнү турабыз. Партиялыкта бир мандаттуу аралаш система жакшы жыйынтык береби? Аралаш система мыкты депутаттардын келишине шарт түзүлөбү? Жогорку кеңештин депутаттарын аралаш система менен шайлоо бул азыркы учурдун талабы. Анткен себеби бир мандаттуу округдардын артыкчылыгы эл өзүнүн каалаган кишисин түздөн-түз тандап алат. Ал эми партиялык тизменин жакшы жагы келечектеги депутаттардын социалдык курамын алдын ала аныктоого шарт түзөт. Айтмакчы, шайлоодон кийин бийлик алмашат деп болжогондор көбөйдү го. Чындап эле бийлик алмашып кетиши мүмкүнбү? Шайлоодон кийин бийлик алмашат деген сөз былжыраган сөз. Бул катардан чыгып калган кээ бир саясатчылардын арам тилеги. Андай тилектер ташка чабылсын. Бийликтин алмашуусуна жүйөлүү себептер жок деп айтсам жаңылышпаймын. Булак Назарньюс. Чуу жараткан маданият ишмерлеринин каты Мелис Турганбаевда суракка алынды. Ички иштер министрлигинин жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын мурдагы башчысы Мелис Турганбаевде милиция кызматкерлери өз кабинетинде суракка алышкан. Бул тууралуу Кактус медиа редакциясына коопсуздук органдарынын кызматкери билдиришти. Алардын айтымында 15 сентябрда бир катар саясатчылар биринин артынан бири ийимге суракка чакырылган. Суракка депутат Бакыт Жетигенов, Жанар Акаев, Алтынбек Сулайманов, экс-депутат Исмаил Исаков жана саясатчы Туйгуналы Абдраимов катышкан. Алардын баары маданият өкүлдөрүнүн президент Садыр Жапаровго жазган катынын негизинде суракка алынышкан. Эске салсак, айрым маданият ишмерлери президентке айрым саясатчылар 17 сентябрда митингге 100 000 адамды алып келүүнү пландап жатканын айтып, аларга катаал мамиле кылууну суранып кат жолдошкон. Милициянын генерал-майору Мелис Турганбаевда кечээ суракка алынган, бирок ал ички иштер министрлигинин имаратында эмес, Эркиндик проспектисинде жайгашкан өзүнүн офисинде суралган. Булактар алар генералдык кабинетинде суракка алышканын белгилешти. Анткени ийимдин имаратында полиция тарабынан суракка алынган саясатчылар көп болгон. Мелис Турганбаев бийликти басып алууга аракет кылган делип суракка алынган. Жылдыз Жолдошова милицияга чакырылып сурак бербей чыкканын билдирди. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Жылдыз Жолдошова 16 сентябрда милицияга чакырылганын, бирок сурак бербей чыкканын айтты. Ал азаттыкка чакырууга айрым маданий кызматкерлеринин президентке жазган кайрылуусу себеп болгонун маалымдады. Мени саат 14:00-гө чакырган, кайрылуу президентке жазылган. Ошондуктан президенттин колу коюлган. Андан ийимдин жетекчилиги Улан Ниязалиевке келген. Андан тергөө кызматына тапшырма берилген документти көргөзгүлө деп талап кылдым. Экинчиден, кылмыштардын жана жоруктардын реестрине катталышы керек. Анда кайсы номерди, кайсы күнү, саат канчада ачылган ошону көрсөтүүнү талап кылдым. Мыйзам боюнча ошондой болушу керек. Мен сурак берген жокмун, анткени алар ошондой катты көрсөтө алышкан жок, деди Жолдошова. Экс-депутат кайрылууну бурмалаган жана жасаган тарапты аныктап жоопко тартууну президенттин администрация башчысы Сүйүнбек Касманбетовдун, ийим жетекчиси Улан Ниязалиевдин, ийимдин тергөө кызматынын жетекчи орун басары Нурдин Эшимкан уулунун кызматтан кетишин талап кылаарын билдирди. Эске салсак, ЛТР президент Садыр Жапаровга 7 областтан кайрылуу түштү деген материалды 14 сентябрда көрсөткөн. Маданият ишмерлери кол койду деген ага үндөш кайрылуунун тексти интернетке тараган. Анда Туйгуналы Абдраимов, Бакыт Жетигенов, Курсан Асанов, Жанар Акаев, Азамат Мусакеев, Исмаил Исаков, Ахматбек Келдибеков, Алтынбек Сулайманов, Жылдызкан Жолдошова,
жана башка жарандар баштаган адамдар 17 сентябрь күнү 100 000 киши алып чыгып бийликте алмаштырабыз деп жаткан үчүн аларга чара көрүү талабы жазылган. Көп өтпөй кагазда аты аталган айрым адамдар кайрылууга кол койбогонун жана мазмуну өзгөргөнүн билдирип чыгышкан. Булак Назар Ньюс.